Сабактын темасы ааламдын түзүлүшү жөнүндөгү алгачкы маалыматтар. Сабактын максаты ааламдын түзүлүшү жөнүндө алгачкы маалыматтарга ээ болобуз. Аалам жөнүндөгү билимдерибизди бышыктайбыз, асманга байкоо жүргүзүүнү үйрөнөбүз. Балдар, космос жөнүндө билет белеңер, анда эмнелер орун алган? Анда эмесе көңүл бурабыз. Космос грек тилинен кыргызчага которгондо бүтүндөй аалам дегенди түшүндүрөт. Асман мейкиндигиндеги бардык телолордун кыймылын, жаратылышын жана алардын өзгөрүүлөрүн космос физикасы үйрөтөт. Алгачкы доордогу адамдар деле айрым жарык жылдыздарга же топ жылдыздарга байкоо жүргүзүү менен алардын өз ара жайланышына жана асмандан кайталанып көрүнүшүнө карата жыл мезгилдерин аныкташкан. Биздин доорго чейинки 2000 жылдыкта күндүн жана айдын көрүнгөн кыймылына байкоо жүргүзүү аркылуу алардын тутулуулары жөнүндө Кытай олиялары алдын ала айтышкан. Байыркы гректерде астрономия кыйла жакшы өнүгүп, аалам жана жердин түпкү теги айрым бир элементтерден, суудан жана абадан турат деген корутундуга кептелишкен. Биздин доордун 6-кылымынын аягында Гераклит укмуштуудай ойду сунуштап, материя түбөлүккө өзгөрүп, агымдалып турат деген. Ошол эле кылымдын көрүнүктүү математиги Пифагор биринчи жолу жердин шар формасында экендигин, анын жогоркусу жана төмөнкүсү да болбостугун түшүндүргөн. Андан соң Пифагор күн сфера формасында болуу менен бир жыл ичинде асман сферасынын айлануу багытына карама каршы эклиптика боюнча толук бир айланып чыгаарын айткан. Биздин доорго чейин 4-кылымда жашаган Аристотель ааламдын түзүлүшү сфера деп элестетип, анын борборунда жерди жайгаштырып, калган бардык телолор ошол жердин тегерегинде айланат деген ойду сунуштаган. Андан соң ал асмандагы уюлдук жылдыздардын аймагындагы топ жылдыздардын ар кандай көрүнүшүндө болгонуна байкоо жүргүзүү аркылуу күн жана ай тутулууларын туура түшүндүргөн. 4-3-кылымда жашаган көрүнүктүү механик, математик Архимед аалам дүйнө шар формасында болоорун айтып, анын борбору жер менен дал келет деп түшүндүргөн. Анын радиусу жер менен күндүн ортосундагы аралыкка барабар деген ойду айткан. Бирок балдар, биздин доорго чейин 3-кылымдын башында жашаган Аристарх Самойский өзүнүн илимий божомолдоосуна таянып, мурдагы астрономдорго түп тамырынан бери каршы чыгып, өзү асман сферасына көп байкоолорду жүргүзүп, татаал геометриялык түзүүлөрдү иштеген. Анын негизинде күндүн көлөмү жердикинен 340 эсе чоң болуп, жер жана башка асман телолору күндүн айланасында айланат деген. Көптөгөн кылымдагы астрономиялык байкоолордон алынган материалдарды жыйнап, биздин эранын 2-кылымынын 140-жылынын тегерегинде Александриялык белгилүү астроном Птоломей ааламдын, дүйнөнүн геоборбордук системасын түзүп, планеталарды жана башка жарык чыгаруучуларды ирээтке салган. Ал жарык чыгаруучуларынын көрүнгөн кыймылынын ылдамдыктары боюнча жылышына карап, аларды төмөнкүдөй удаалаштыкта жердин айланасында жайгаштырган. Жердин айланасында Ай, Меркурий, Чолпон, Күн, Марс, Юпитер, Сатурн жана жылдыздар менен чектелген ааламдын түзүлүшүн берген. Бирок силер карап тургандай, дүйнө же болбосо биздин галактика
геоборбордук эмес, гелиоборбордук системада жайлашкан.